Бизге келген алгачкы коногубуз менен тааныштыралы. Бүгүн ушундай бир сонун кече болот экен. Арт кече, чыгармачылык кече. Бардыгыңыздарды чакырабыз, келиңиздер. Мына ошол кечени уюштуруучулардын бири, идеянын автору Алтын Капалованы чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Куш келипсиз? Кутмандуу таңыңыз менен. Сизде дагы? Маанайыңыз жакшыбы? Эң сонун. Бүгүнкү кече тууралуу сүйлөшөлүчү. Ооба. Бүгүнкү кече Ололар студиясы тарабынан өткөрүлөт. Анан бул ай сайын өтө турган кече. Ар бир кече бир түскө арналган. Мисалы үчүн көк кара эми түстөр көп эмеспи? Бул кече көк түскө арналган. Анан жайкы лазурит деп аталат. Лазурит деген ташты билсеңиздер керек. Бул көк болгон таш. Афганистанда жана биздин коңшу Памирде бар бул таш. Ошол көк түскө арналган. Анан кече убагында биз ошо көк түстө тартылган сүрөттөр жөнүндө айтып беребиз. Андан тышкары башында дайыма сүрөттөр жөнүндө айтып беребиз. А экинчи бөлүмүндө болсо ырчыларды чакырабыз. Же сүрөтчүлөрдү ырдап берет. Бирок биздин кеченин өзгөчөлүгү келген адамдар бардыгы катышат. Мисалы үчүн аякы жолу кызыл түскө арналган кече болчу. Анда биз танго бийлеген бийчини чакырдык. Анан бүт бардык катышуучулар бийлеп жатты. Мастер-класс болду. Бул жолу биз Элеонора Прояеваны чакырдык. Биз поэзия тууралуу сүйлөшөбүз. Ушу көк түскө арналган, сезимдерге арналган. Башында болсо ушу түрлүү көп эле сүрөтчүлөр көк түстү жакшы көрөт да. Мисалы үчүн Кузнецов бүт сүрөттөрү көк түстө. Анан дагы бир өзгөчөлүгү мунун бул Кыргызстандын, Казакстандын жайлоолоруна келип жашаган өзү. Жашап муну Орус Гогены деп койчу да. Анткени Гоген Таитиге барып жашачу эмес беле. Бул болсо келип көчмөн элдерди тартып, бирок ушундай бир лирикалык түрдө тарткан да, көчмөн адамдардын жашоосун. Ошондой. Каякта болот, канчада башталат? Башталышы саат 8-де Ололо хаус деген жерде болот. Ололо студиясында. Студиясы бир, хаус башка, чоңураак көп адамга арналган. Бул жакта көк түстөгү ушундай сүрөттөр окшойт. Ушулар жөнүндө айтып өтөбүз. Ооба. Кыскача лекция болот да, бирок лекция эмес, маек түрүндө биз айтып демек баягы катышкандар дагы өздөрүнүн оюн айта алат. Балким деген ошондой катышуучулардын арасынан деле сиздерге окшогон балким искусствоведтер бар, бирок алар билбейт өздөрү, туурабы? Ошондой демек диалог катары болот экен да. Эмне үчүн көк түс бул жолу? Бул жолу жайкы арнап болсо керек, э? Ооба, бир четинен анан мен дагы жакшы көрөм көк түстү. Ошондуктан бул Шагалдын сүрөтү. Демек, дагы да кандай өзгөчөлүктөр болот бүгүнкү кечеде? Балким өздөрүбүз сүрөт тарта алабыз дегендей, сиздер көрүп көрөсүздөр. Ооба, биз дайыма ошондой сунуш кылабыз. Ооба, мисалы үчүн бүгүн биз дагы сунуш кылабыз, натюрморт түзүп көрүңүздөр депчи. Анан менин да сунушум бар, таңкы натюрмортту балким сиз экөөңүздөр жасай аласыз. Көк түстөгү таңкы натюрморт деп, анан мен так ошондой алып барып студияга коюп коем кечинде. 5-каналдын алып баруучуларынан таңкы натюрморт деп. Бул жака керектүү заттарды алып келген экенсиз, жүрүңүздөр. Жүрүңүз баралы. Биз дагы айтмакчы, кайсыл жакта эле жайгашкан? Московская көчөсүндө, Исанова көчөсүндө жайгашкан. Кайсы көчө менен кирсек? Исанова кайсы көчө? Исанова Московская менен Токтогулдун ортосунда. Исановада экен да, демек. Демек, мен буларды алып турайын, татта дасторкон сала калчы. Нол дасторкон. Буну салайын, э? Ооба. Сиз да бул тарелканы алып турасыз, э? Тарелканы алып турабыз. Дасторконду салалы, анан жейли деп койсун. Яз экөөбүздүн. Силер жегиле, мен карап турайын. Мен ооз ачкандай. Жайлап экен, бул. Татынакай экен, аябай, келиңиз. Бул идиш аяктарга биз азыр демек каалашыбызча салып коздосок болот экен да. Ооба, бирок бир өзгөчөлүгү болуш керек да, кичине чыгармачылык. Балким бизден дагы искусствоведтер чыгып кетет, э? Сүрөтчү дегендей. Кандай кылалы айтчы, татты экөөбүз. Эмне кылалы, эки командага бөлүшөлү же чогуу бир? Жок, чогуу бирди жасасаң болот. Бириксек колдон келет. Көк түс, бул көк түс деп айта бербейле. Кел анда. Буга бул кичинекей өрүктөрдү салалы, э? Кичинекей өрүктөрдүн ортосуна чоңду кошолу. Чыгармачыл көрүнсүн да. Ооба, мынтели. Анан бирөөсүндө бул кезде мени жайып койбойлу мындайынан кантебиз. Студенттер тартат деп элестетип алсаңыздар. Студенттер тартат. Биз студентпиз, балким экинчи жогорку билимибиз ушуга арналат. Бул жака сиз турсаңыз болот, Алтын. Келиңиз. Мондай кылып койсок кандай болот болду экен? Чыгармачылыкта
ооба сонун болчу да. Мону Нон кичине астына коюп койсок. Мындай мынтип коелу, мынтип. Чыгармачылыкта чектер Бул жок да. жактан жүзүп Көмүрүп да койсок деле болот. Ооба. Мындай тик деле тур. Муну деген бул жакка тургузсаң. Жок, муну момундай. Жок, мындай кылчы, мындай. сонун. Мындай, анан кийин, мындай. Могу менен жакшы кармалаш керек. Мынтип туруп, анан кийин буну мындай мынтип коелу. Ооба, эң сонун болду. Анан Эми? көк түстө да бизде бардыгы дуу. Кармап Көптүс болсо турбайлыбы? муну мага берсеңиз, мен оюмда бир Тарелканын үстүнө буну койбойлубу? Мен момундай кылсакпы деп ойлоп аткам да. Момундай эки көз. Мурун. Чармышыл. Мурун ушундайбы? Ооба, мурун. Чоң мурун. Анан кийин ооз. Мына момундай. Ооздору, ооба. Шедевр. Деп койгол э. Кылымды шедевр. Мындай, Жасына сал. мындай өзүнөн өзү өйдөдөн түшүп калганда болуп, мынтип коелу. Болду. Браво. Ооба. Чындыгында аябай сонун болот экен. Демек, бүгүнкү катышуучулар ушундай барып натюрморт жасасак болот экен да. Бардык Албетте, биздин ооба. катышуучулар. Кирүү акылуу Ооба, кирүү акылуу. канчадан? 400 сом кирүү. Анан бардык Калуучулардын бардыгы. Ооба. Канчадан канчага чейин? 8ден 8ден 11ге чейин. 11ге чейин. 8ден. Андыктан урматтуу туугандар, барыңыздар, катышыңыздар. Анан өзүңүздөрдүн ушундай чыгармачылыкка болгон багытыңыздарды өзгөртсөңүздөр болот. Сиз баа бербейсизби? Эмне болуп? Мен биягына абдан жакты мага муну тикесинен коюп койгонуңуз. Анан бул да учуп келип түшүп калганы сонун болду. Көз мурун жакты. Көз мурун Жактан жак. жакты Чын эле айта бериңиз, жакпайт бул. Жо жакта аябай жылмайып турат окшойт. Ооба, азыр бычак же бир нерсе болгондо, ооздордун ичтерин көрсөтүп да коймокпуз, э? Кооздомокпуз. Бирок Сонун болду. ооба, жашынакай. Бул дагы мындай бет коюп коелу, сапсары беттерди деп коелу. Алып турган. Ушинтип Жакшы, негизи сиздердин студия, Ололу студиясы ушундай чыгармачылык кечелерди уюштуруп келет да. Будан сырткарда эмнелер менен алектенесиздер? Биз бардык курактагы балдарда үчүн, чоң адамдарда үчүн түрлүү сабактарды өткөрөбүз. Алар музыка, адабият, көркөм бүт бардык тармактарда кетет. Анан эртең музыкалдуу эркиндик болот, балким билесиздер. Бүт каалаган айта кетсеңиз. Ооба. Кененирээк. Музыканттар эркиндикке чыгып, өздөрүнүн каалаган чыгармаларын ойноп, көрүүчүлөргө ошондой бир белек кылышат да. Бардык ар бир эле каалаган эле эгерде профессионалдуу музыкант болбосо дагы, бирок мен комуз ойногонду билсем, чыгып ойносом болот да. Жыгырдаганды билсем, чыгырдасам. Эркиндик, музыкалдык эркиндик. Бүт эркиндиктен күйдөн баштап Баканбаевага чейин. Кайсыл убакытта? Кечинде башталат. 6да башталат. 6да. Андыктан ошол жакка барып, убакытты мындай көңүлдүү өткөрсөк жакшы болот окшойт. Барабызбы? Сөзсүз түрдө барабыз. Мен ойлойм бүгүн дагы эми ушундай коюп койсоңуз барып көрүп кетели. Ооба, сөз алып барып коюп Балким профессионалдар аябай жакшы сөз айтып калар, Нияз. Балким. Рахмат сизге келип Сиздерге рахмат. Чыгармачылык эргүүлөрдү. Көбүрөөк Бүгүнкү ушундай кече жакшы өтсүн. кечелерди Чоң рахмат. өткөрүңүздөр. Чоң рахмат сизге.